Биз аралаштырмалар темаларын, суроолорун чыгарып жатабыз. Мындысы, биринчи задача бул смесь ацетилена и водорода массой 27 грамм сожгли в кислороде дейт. После охлаждения при возгорании до комнаты сконденсировалось 27 грамм воды, определить состав газовой смеси. Бизде суроо берет, ацетилен бар экен, жана суутек бар экен. Экөөнү тең кычкылтек менен күйгүзгөндө СО2 плюс H2O 4 коюп, 2 койсок, 5 коебуз. Эми суутек менен суу чыгат. Башка аралашманын массасы бизде 27 грамм депти. Ал эми чыккан суулардын массасы да 27 грамм экен. Определить состав газовой смеси. Башкы аралашмада канча грамм ацетилен жана канча грамм суутек түзүшүн табып бергиле дейт. Кайрадан эле бияка x моль берели, бияка y моль берели. Демек x моль ацетиленден x моль суу чыгат, жана y моль суутектен y моль суу чыгат. Ал эми малярдын массаларын таап алсак, биринчиден малярдык масса ацетилендики 12 көбөйтүлгөн 2 плюс 1 көбөйтүлгөн 2 26 грамм моль. Суутек болсо биздин учурда 2. Эми 26-ны x'ге бөлсөк бизде ацетилендин массасы чыгат. Суутектик болсо 2y. Эми 26x-ге 2y кошсок бизде 27 грамм чыгат экен. Ал эми суунукун тапчу болсок, суунун малярдык массасы 18 көбөйтүү x плюс y. Бул кайрадан барабар 27. Система пайда болду. 18x кашан ачып алсак, плюс 18y барабар 27. Бул теңдеменин баарын 9га кыскартып алсак, бизде 2x плюс 2y барабар 3 чыгат. Эми 26x плюс 2y барабар 27 болсо, 2x плюс 2y барабар 3 деген теңдемеден системасы чыкты. Астыңкы теңдемени минус 1ге көбөйтүп алалы. Минус 2x минус 2y барабар минус 3 болот. Y-терди кыскартып алсак болот. Акыры 24x барабар 24 болуп чыгат. X барабар 1. Ал эми y болсо, x-ыбыз 1 болгондо, биякта x-н ордуна эле 1-ди койсок, 5 моль чыгат. Кийин массаларын таап алсак, ацетилендин массасы 26x болчу, 26-ны көбөйтөбүз 1-ге, демек 26 грамм. Суутектик болсо 2y болчу, 2 көбөйтүү 0,5, бул барабар 1 грамм. Суммада 27 грамм акыл берет. Демек суроо туура чыкты. Кийинки сурообуз. Смесь равных по массе количеству цинка и карбоната кальция обработали избытком раствора соляной кислоты. Рассчитать среднюю плотность. Бизде аралашма бар экен, цинктан жана кальцийдин карбонатынан турган. Аларды туз кислотасы менен реакцияга киргизгенде, биякта цинктан хлориди жана суутек газ чыгат. Экини коебуз. Кальций карбонат менен реакцияга киргизгенде, кальцийдин хлориди жана СО2 плюс кычкылтек көз чыгат. Ал эми теңдеп ала турчу болсок, биякта туура эмес жазып отурбуз. Кычкылтек гана эмес, биякта суу чыгат. Эми экини койсок, суутектер 2-ден, кальций 1-ден, хлорид 2-ден,
кычкылтек күчтүү. Туура. Эми смесь равных по массе дейт. Экөөнүн массасы бирдей экен. Яка x моль берсек, яка y моль беребиз. Массаларын таап ала турган болсок, цинктики мисалы 65 молярдык массасы мольго бөлсөк массасы, демек 65x. Кальцийдин карбонатыныкы молярдык массасы 100 y болот демек массасы. Ал эми экөөнүн массасы тең дейт. Демек 65x бул 100 y барабар. Биз y-ди таап ала турган болсок, y барабар 0,65x болот. Массасын таап алдык. Массанын бири-бирине катышын таап алдык. Ал эми акыры реакциянын аягында чыккан газдардын тыгыздыгын таап бергиле дейт. Биякта катышы 1/1 болгон үчүн коэффициенттери x моль цинк, x моль суутек газын берет. Жана y моль кальцийдин карбонаты 1/1 болсун чыккан газ биякта CO2 болот. Y моль берет. Эми алардын массасын таап ала турган болсок, биякта суутектин массасы 2x болот. Анткени молярдык массасы 2. Ал эми CO2-ники молярдык массасы 12 плюс 12 көмүртектики жана кычкылтектики 16 көбөйтүлгөн 2 мына 44 грамм моль чыгат. Демек анын массасы 44 y экен. Общий жалпы массасы чыккан газдардын массасы 2x плюс 44 y. Бул массасын таптык. Бизде тыгыздыкты табыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Массаны көлөмгө бөлүшүбүз керек. Эми көлөмүн таап алалы. Көлөмү бул чыккан газдардын көлөмү 22,4 анткени нормалдуу шарттар көбөйтүү x плюс y болот. Ошондо 22,4x плюс 22,4y литр. Ал эми тыгыздыкты табууда массаны канча деп таптык? 2x плюс 44y деп таптык. Ал эми көлөмүн болсо 22,4 x плюс 22,4 y болот. Биякта башында бири-бирине катышын тапканбыз массаларын. Демек y-тин ордуна 0,65x'ти барына коюп алсак, 2x плюс 4 көбөйтүү 0,65x бөлүнгөн 22,4x плюс 22,4 көбөйтүү 0,65x. Муну x'терди кыскартып алып чыгарып келсек, бизде жобу акыры 0,83 грамм на литр чыгат тыгыздыгы. Демек реакциядан кийин чыккан газдардын тыгыздыгы 0,83 грамм на литр экен. Кийинки суроо: смесь метана и ацетилена объемом 20 мл сожгли в избытке кислорода, при этом образовал 32 мл углекислого газа. Определить состав исходной смеси дейт. Бизде аралашма бар экен, метандан турган. Метан жана ацетиленден турган. Кычкылтек менен күйгүзүптөр CO2 менен H2O чыгат. Биякта деле дал ушундай. Биякта биякта болсо мындай. Ал эми башка аралаштырманын көлөмү 20 мл дейт. Реакциядан кийин чыккан газдар 32 мл дейт. Кайрадан эле x, y берели. Бияк деген уже моль эмес, көлөм берели. X миллилитр, бияк y миллилитр. Эми x миллилитр метандан x миллилитр газ чыгат жана y миллилитр ацетиленден 2y
миллилитр газ чыгат. Кайрадан теңдеме түзүп алсак, x плюс y бул 20 миллилитр. Ал эми x плюс 2y бул 32 миллилитр. Үстүңкү теңдемебизди минус 1ге көбөйтүп алсак, минус x минус y барабар минус 20. Ал эми экинчи теңдемени өзүнө эле көчүрүп алсам, бири-бирине коштук x'тер кыскарып кетет. 2y-тен y алсак y калат, жана 32-ден 20-ны кемитип алсак 12 миллилитр чыгат. Демек y бизде 12 миллилитр, x болсо 8 миллилитр. Демек башкы аралашмада метан 8 миллилитр түшчү. Ал эми ацетилен болсо 12 миллилитр түшчү. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.